Korrupsiyanın qamını şunçалық kengeyip жайылған екен. Мына мамлекетте мындай чоң өлчөмдөгү акчага алдаганда болбошу. Korrupsiya менен айылышкан күрөш уланып жатат. 11 декабрда эсептөө палатасынын Ысык Көл жана Нарын облустары боюнча аймактагы бөлүмү тарабынан Кочкор районунун бюджетинин аткарылышына аудит жүргүзүлгөн. Бул тууралуу аталган ведомствонун басма сөз кызматынан маалымат таратышты. Билдирүүгө ылайык шайкештик аудиттин жыйынтыгында Кочкор районунун жергиликтүү бюджетинин түзүлүшүндө жана аткарылышында 35 миллион 979 миң 600 сом каржы бузуулары аныкталды. Мындан тышкары 11 жол жоболук дал келбестиктер ачыкталды. Белгилей кетсек, аудиттин материалдары Кочкор райондук мамлекеттик администрациясынын жетекчилигинин, айыл өкмөттөрдүн, мекемелердин, ишканалардын башчыларынын жана финансы кызматкерлеринин катышуусу менен аймактык бөлүнүштүн отурумунда каралган. Жүргүзүлгөн аудиттин жыйынтыгы боюнча президенттин Нарын облусундагы өкүлүнө, айылдык кеңештин төрагаларына отчет аудиты жүргүзүлгөн айыл өкмөттөргө, мекемелерге жана ишканага аныкталган каржы бузууларды жана кемчиликтерди жоюу боюнча жазма буйруктар жөнөтүлдү. Korrupsiyanın qamını şunçалық kengeyip жайылған екен. Мына мамлекетте мындай чоң өлчөмдөгү акчага алдаганда болбошу. Korrupsiya менен айылышкан күрөш уланып жатат.